Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи радио уктурууларын улантат. Актуалдуу маектен баштайбыз. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, пандемияны башынан өткөрүп жаткан учурубузда өлкөнүн бүтүрүүчүлөрүнүн тапшырган тестирдөөнүн жыйынтыктары да чыкты. Бул жылы жалпы республикалык тестирдөөгө 43.245 бүтүрүүчүлөр катышкан. Алардын 53-ü жогорку балл менен алтын сертификатына ээ болушту. Бул жолу жогорку окуу жайларына тапшыруу аралыкта, тактап айтканда, онлайн режиминде ишке ашырылат. Коронавирус кырдаалынан улам быйылкы абитуриенттер үчүн мурдагыдан башкача. Пандемия шартындагы тестирлөө көрсөткүчтөр кандай? Мына ушул багытта биз Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Жусупбекова Надира Сынташевна менен түзөбодо маектешебиз. Надира Сынташевна азыр бизди угуп жатат. Саламатсызбы, Надира Сынташевна? Саламатчылык. Мынакей биринчи жолу пандемия шартындагы тестирлөө болду. Кандай дейсиз? Көрсөткүчтөр кандай? Мындай бир былтыркы жылга салыштырмалуу кандай баа берип жатасыздар? Албетте пандемия азыркы ушул эпидемиологиялык абалдагы өзүнүн таасирин берсе керек. Сөз сизде. Ооба, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчү, радио угуучулар. Ооба, быйыл башка жылдарга караганда башкача бир шарттарда өттү. Эң негизгиси ошо биз жалпы республикалык тестирлөөнү балдар тапшырып жаткан учурда алардын коопсуздугуна, алардын ден соолугуна эч кандай зыян келбегендей ушул бир шарттарды баарын иштеп чыктык. Социалдык дистанцияны сактай тургандай кылып, дезинфекциялоочу бүт каражаттар менен камсыздап, жергиликтүү бийликтин баардык өкүлдөрүнө чоң рахмат. Балдарыбыз үчүн баары ынтымакта, жакшынакай уюшкандыкта иштеп беришти. Бул биринчи жагынан, экинчи жагынан баягы аралык мезгил дагы кечирээк болду. Жылына биз майда бардыгы аяктап, июндун 20-сына 21-ине чейин сертификаттардын баарын алып калчу да. Эми баягы шартка, кырдаалга байланыштуу биздин балдарыбыз дагы, ата-энелер дагы түшүнүү менен кабыл алып, кечирээк баягы мөөнөтүн жылдырдык да. Бирок ошого карабастан балдарыбыз 4-чейректе дистанттык форматта окушту. Бирок ошого да карабастан биздин 11-класстагы окуучуларыбыз өз алдынча иштей ала тургандыгын далилдеп беришти дагы бир жолу. Жалпы республикалык тестирлөөгө биздин балдар жакшы даярданыш үчүн ошо биз окуу порталында көп видео материалдарды, ЛТР каналында көп видео материалдарды жайгаштырдык. Балдарыбыз жакшынакай даярданышты. Эми мына жыйынтыгын биз кечээ жарыяладык. 53 алтын сертификатка ээ болгон балдарыбыздын аты жөндөрүн, мектептерин, кайсы райондон экенин бардыгын жарыяладык. Биздин ата-энелер, мугалимдер, бардык коом ошо менен таанышып, жакшы куттуктоолорду балдарыбыз алып атат. Эми Алай районунда кадимкидей эле орто мектепте Нурбек кызы Акмарал деген жакшынакай окуучубуз эң жогорку баллга ээ болуп атат. Демек бул район же шаар же болбосо кандайдыр бир гимназия же бир башкача бир өзгөчө мектеп эмес. Ар бир мектепте мугалимдерибиз, педагогдорубуз аябай жакшы эмгектенсе, балдарыбыз жакшынакай өз алдынча дагы мектепте дагы жакшы билим алса, демек жеңишке ээ болот дегенди дагы бир жолу тастыктайт да. Эми азыр кечки деп коебуз атайын, баягы кандайдыр бир себептер менен кээ бир бүтүрүүчүлөрүбүз же мурдагы мектепте 1-2 жыл мурда бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз кайрадан башка бир жогорку билим алам, башка жогорку окуу жайына өтөм, дагы бир жолу жалпы республикалык тестирлөөдөн өтөм деген дагы бар бизде балдар. Ошолор үчүн биз 13-14 июлда кечки тест деп коебуз, ошону өткөрдүк да. Эми ага дагы 700-гө жакын биздин бүтүрүүчүлөр катышты. Эми ошонун баардыгын кошуп туруп азыр анализ болуп атат. Мына алар кечээ алардын жыйынтыгы чайлекте, Алардын жыйынтыгы бүгүн чыгат. Анан ага чейинки мурда тапшырган
бүтүрүүчүлөрүбүздүн жыйынтыгы чыкты, балдарыбыз көпчүлүгү колдоруна алып калышты. Бир аз бүгүн мына акыркы балдарыбыз колдоруна алып атат. Эми бул 700гө жакын окуучуларыбыз катышкан, бүтүрүүчүлөрүбүз катышкандын бүгүн чыгып калат кечке чейин жыйынтыгы. Анан ошол жыйынтыгы чыккандан кийин гана биз өткөн жылкы жалпы республикалык тестирлөө менен салыштыра алабыз да. Толук жыйынтыгы чыккандан кийин. Мына сиз азыр айттыңыз, ушул Алай районунун жана Каулан көл айылындагы орто мектептин окуучусу Нурбек кызы Акмаралды мисалга алып кеттиңиз да. Бул абдан көңүлдү көтөрүп атат негизи. Ушул былтыркы жылдан баштап ушул аймактарда да жакшы болуп атат деген бир анализди берип атабыз да. Бул эмнеден кабар берип атат? Мисалы үчүн ушул аймактардын дагы ушундай жогорку балга жетиши дагы кайсы бир учурдагы бир иштин жыйынтыгы да. Кандай дейсиз? Ооба, бул эң биринчиден баягы балдардын мектептеги окуусунун деңгээли. Бул компетенттүү деңгээлди мугалимдердин колдоно баштагандыгы да. Мисалы, мурдагы эле билимдин баягы көлөмүн берип эле, анан балдар канчалык ошол көп чоң көлөмдөгү билимди өздөштүрсө эле абдан жакшы эмес. Жаңы технологияларды, жаңы стандарттардын негизинде окуткан мектептер кадимкидей ийгиликке ээ боло башташты да. Бул мисалы окуучуга ар бир предмет боюнча баягы чоң көлөмдөгү билимди гана берип койбостон, ошол билимди колдонууга, ар кандай деңгээлдеги ой жүгүртүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө, ар бир күнү, ар бир сабакта мугалим ошого баягы төмөнкү деңгээлдеги гана суроолорду бербей, тапшырмаларды бербей, жогорку деңгээлдеги дагы суроолорду, тапшырмаларды берсе, бул мыйзам ченемдүү нерсе да. Ошол мектептеги окуучулар дайыма чоң жакшы бир упайларга, жакшы бир ийгиликтерге ээ болуп атышат да. Бул дистанттык форматта биз бул пандемияга чейин эле ушул мугалимдерибиздин квалификациясын жогорулатыш үчүн, тезирээк жогорулатыш үчүн да, баягы жылына бир 5000–7000 гана мугалимдин квалификациясын жогорулатпай, жылына 20 000 мугалим квалификациясын жогорулатып, жаңы технологияларды өздөштүрүп, балдарга сапаттуу билим бере баштасын деген ушундай максатта биз дистанттык форматта уюштурганбыз да. Эми пандемия учурунда өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар, мугалимдерди эле эмес, 4-черекте балдарды дагы дистанттык форматка өткөрдүк. Ошондуктан мен ойлойм, барган сайын биздин мугалимдерибиз сапаттуу билим бере баштаса, ошончолук биздин алыскы райондордо дагы, шаарларда дагы балдарыбыз аябай сапаттуу билимге ээ болуп, биздин жалпы республикалык тестирлөөдө кадимкидей жанагы орточо упайларыбыз дагы абдан жогору болот. Анан индивидуалдуу жана жетишкендиктери дагы абдан жогору болот да. Надира Сынташевна, мына быйыл мисалы дагы бир аз өзгөртүүлөр болду да, жанагы тест тапшырууда дагы бир 2 предмет киргизилди окшойт да. Ушул нерсе мындай бир кошумча жүк болуп кеткен жокпу? Бул жагын окуучулар кандай аткара алышты, бүтүрүүчүлөр? Жок, биз кыргыз тили жана адабияты, анан орус тили жана адабияты деген 2 предметтик тестти киргизгенбиз. Бул деген 100% бардык бүтүрүүчүлөр, жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырып аткан бүтүрүүчүлөр ошол 2 тестти алсын деген мындай жок да, андай эреже. Бул мисалы филология багытына, кыргыз филологиясын эгерде сиз жогорку окуу жайында изилдейм десеңиз, окуйм десеңиз, ошондо өз каалооңуз менен ошол предметти аласыз да. Же орус филологиясына өтөм десеңиз, сиз өз каалооңуз менен ошол предметти аласыз да. Анан ошондуктан алар мындай балдарга ошол багытта гана окуйм деген балдар үчүн бул баягы мындай кошумча жакшы бир мотивация да. Эми быйыл өзүңүздөр күбө болдуңуздар, балдардын ден соолугун, коопсуздугун сакташ үчүн жана ачыктык, ушундай эч кандай бир адамдык факторлорду минимумга алып келиш үчүн биз ошол жогорку окуу жайларына өтүүгө дагы ошол онлайн форматта атайын платформаны иштеп чыгып, аны апробациялап, азыр бүт бүтүрүүчүлөрүбүз дээрлик бир 98–99%га чейин бүтүрүүчүлөрүбүз
катталып калды да ошол программада. Эми бул эң баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Мен ойлойм, биздин ата энелерибиз дагы, коомчулук дагы бизди колдоп эле жатат деген чоң ишеним бар. Анткени балдар улам бир жогорку окуу жайга барып, ал жерге туруп, анан баягы контакт болуп, анан бир кандайдыр бир кооптуу кырдаалдарга туш келбесин үчүн биз ошо үйдө отуруп алып эле, жакшынакай ошо программага кирип эле, өзүнүн керектүү документтерин тиркеп коюп, анан баягы конкурска катышып, анан кайсы жерге мисалы анын тизмеси илинип ошол жака кабыл алынса, ошону тастыктап коюш керек да. Мен ойлойм, бул дагы бир балдарыбыздын коопсуздугуна, ден соолугун сактаганга бир жакшы шарттар түзүп жатат. Эми платформа деп калдыңыз, Надира айым. Мына окуу жайларга кабыл алуу ушул онлайн түрүндө ишке ашканы турат да. Анан республиканын баардык окуу жайлары, анын ичинде жогорку окуу жайлары, анын ичинде жана кесиптик окуу жайлары мындай режимде кабыл алууга даярдыкты мындай толук көрүүгө жетиштиби? Мисалы үчүн платформа деп жатабыз. Мына ушул жагдайда, техникалык жагдайда мындай мүчүлүштүктөр болуп кетпейби? Бул да бир кошумча кандайдыр бир кепилдикти мындай бир карап көрдүңүздөрбү? Бул жагы кандай болуп атат? Эми биз бир жагынан маалыматты абдан тез баягы маалымат берүүнүн тез жолдорун иштеп чыктык да. Бул мисалы ошол эле ар бир 11 классты бүткөн биздин окуучубуз быйыл кандайча канткенде мен жогорку окуу жайына, кайсы жогорку окуу жайына жана кантип тапшырам деген видеороликти тез иштеп чыктык дагы. Ар бир районго, ар бир шаарга жеткирилди. Ар бир райондогу шаардагы биздин билим берүү бөлүмдөрү, билим берүү башкармалыктары, алар ар бир ошо директор, мектептин директоруна жеткизди. Ал мектептин директору ар бир класс жетекчиге, ал эми ар бир класс жетекчи өзүнүн ар бир окуучусуна WhatsApp аркылуу деле жеткизди. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан болгон баягы массалык каражаттарга биз аракет кылдык, брифингде бердик, түшүндүрдүк. Мындай комплекстүү ишке ашырууга аракет кылдык да, ошол маалымдоону. Анан ошол роликте эле алгоритм турат да. Мисалы, эң биринчи кадам эмне кылыш керек биздин бүтүрүүчү, экинчи кадам эмне кылыш керек, үчүнчү кадам эмне кылыш керек. Эгерде кандайдыр бир кыйынчылык болуп атса, анын номерлерин да бердик. Анан эгерде кандайдыр бир кээ бир бүтүрүүчүнүн үйүндө балким шарт болбой калбайбы, интернети өчүп калабы, же болбосо кандайдыр бир компьютер иштебей калабы, же компьютери жок болуп калбасын, же телефондон бир кандайдыр бир себептер менен чыкпай калса, мисалы ошол платформага, программага кире албай калса, анда мектептеги ага эжелери күтүп турат да. Баягы 1-2 мугалимди баягы нөөмөтчүлүк кылдык, дезинфекциялап, кабинетте баягы интернети бар кабинетке жакшынакай отуруп, компьютери бар кабинетке 1 же 2 мугалим аябай көп топтолбогула дедик. Ошол биздин бүтүрүүчүлөргө жардам бере тургандай кылып. Мындайда же үйүндө отуруп биздин бүтүрүүчүбүз жакшынакай тоскоолдуксуз программага кирип катталып, анан 20-июлдан баштап конкурска катыша баштайт. Же кандайдыр бир кыйынчылык болсо мектебине келе калыш керек. Эгерде мектеби обсервацияда болуп, же болбосо кандайдыр бир себептер болсо, ошол билим берүү бөлүмдөрүнө, билим берүү башкармалыктарына тапшырма бердик. Жакынкы мектепти, же болбосо ошол билим берүү бөлүмүнө чала коет, анан балага жардам беришет да. Иши баягы биздин бүтүрүүчүбүз көп кыйналбай, каалаган жогорку окуу жайына өтүп алыш үчүн ар кандай бир шарттарды карап ошо түзүп атабыз. Эми мындайда, Надира айым, мисалы ушул босого балдар боюнча абдан көп мындай суроолор берилип калат да. Анан бул жагдайда, мисалы үчүн сиздер ушул пандемиялык оор абалды эске алып, кандайдыр өзгөртүү же болбосо ошол эле жеңилдиктерди берүү каралдыбы же бул каралбайбы? Мисалы, негизги тест баягы жогорку балда тапшырылып, анан кошумча предметтеринде бал азыраак болуп калып, баягы каалаган кесибине барам деген бала бара албай калат мындай бир. Ушул жагдайда бир кошумча бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн ата энелер жагынан ушул жаатта көп суроолор келип атат. Быйыл өзгөрүүлөр болду. Эми ушул өлкөдө түзүлгөн кырдаалды эске алып, биз төмөнкү босого балдарды бекиттик да. Жогорку окуу жайларында абитуриенттерди кабыл алууда ошо 2020-21 окуу жылына
төмөнкүдөй босого балдар бекитилди. Бул гранттык негизде жана бюджетке окшот го. Ошондо негизги тест 110 калды. Предметтик тесттер 60 калды. Ал эми келишим боюнча, мындай жөнөкөй тил менен айтканда контракт деп коебуз го. Ооба. Ошол келишимге окутуунун баардык формаларында негизги тестти 105 баллга түшүрдүк да. Анткени мындай пайда болгон кырдаалды эске алдык дагы, анан балдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берели дедик да. Бирок ошол эле учурда медициналык жана фармацевтикалык адистиктерге баары бир келишим боюнча акы төлөнүүчү окутуунун баардык формаларына баары бир 110 баллды калтырдык да. Жана предметтик негизги ошол химия, биология ошол предметтерине 60 баллды калтырдык. Андан төмөн болбойт экен да, Муну эми түшүнсө баарыбыз эле түшүнөбүз деген чоң менде ишеним бар. Анткени медициналык тармак бул адамдын эң негизгиси жашоосу менен байланышкан, жашоосунун коопсуздугу. Ошон үчүн ал жака абдан баягы жакшы окууну жакшы окуган, абдан жоопкерчиликтүү биздин бүтүрүүчүлөр барыш керек да. Бул деген абдан аябай жоопкерчиликтүү тармак. Ошондуктан медициналык фармацевтикалык тармакты калтырдык. Ал эми гранттык негизде дагы азыр алдын ала биз анализ боюнча биздин көп эле балдарыбыз 110 балдан ашык алды. Азыр толук анализ бүткөндөн кийин бир астайын анализ беребиз, мындай толук канча пайыз. Азыр акыркы ошо кечки тесттеги балдарыбыздын жыйынтыктары азыр анализдер талданып жатат. Анан контракттык келишим боюнча акы төлөнүүчүнү 105 баллга түшүрдүк. Бул дагы бир мындай кадимкидей биздин балдарыбызга мотивация берет деген ойдобуз. Эми өзүңүз билесиз, азыр шартка байланыштуу жашоо турмушта мына азыр медицина кызматкерлери, ушу медиктердин тансыктыгы пайда болуп атат да. Бул жагынан алып караганда, балким каалоочулар да көп болуп калышы мүмкүнбү? Албетте, эми ал жерде сиз айткандай жакшы мыкты балдар барышы керек. Негизги тестти тапшыргандары жогору болуш керек, ошол эле предметтик деп атабыз. Бирок кайсы бир учурларда ушундай жанагы эле тансыктык болгон кесиптерге кабыл алуу болуп калса, бул жагынан балким өзгөрүү болуп калышы мүмкүнбү деген суроону дагы берип атам да. Кандай дейсиз? Эми бул программада биз ар бир ошо жогорку окуу жайында канча бүтүрүүчү кирди, алардын ошол жалпы республикалык тестирлөөдө упайлары балдары канча, конкурс кандай жүрүп атат, ошого баардыгына анализ кылып карап турганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн ар бир жогорку окуу жайда ар бир багыт боюнча дагы карап турабыз дагы, анан кийин ошондо кандайдыр бир чечимдерди чыгара алсак болот. Кандайдыр бир кийинкиге өзгөртүш үчүн кандайдыр бир ошо анализдин негизинде эмдиги жылкыга өзгөртүүгө дагы ошол жерден бизге маалымат болот да. Эми мен ойлойм, биз тиги дистанттык форматта 4-чү чейрек гана окудук. 10 жыл 3 чейрек биздин балдарыбыз кадимки реалдуу режимде окуду. Анан эң жогорку балл алган Алай районунун Кабылан көл айылындагы Мурзаев атындагы орто мектебинин окуучусу Нурбек кызы Акмаралдан журналисттер бир интервью алыптыр. Сиздер да окудуңуздар болуш керек, барыңыздар эле. Ошондо ошо Акмарал айткандай, канчалык баягы 11-класстан эртеде абдан даярданбаш керек, абдан кеч да даярданбаш керек. Мугалимдеринин айткан тапшырмаларын жакшынакай аткарып, 4-чү чейректе дистанттык формат деген мага эч кандай деле бир тоскоолдук кылган жок. Жакшынакай даярдандым, окудум деп анан жакшынакай ийгиликке ээ болуп атат да. Мен ойлойм, ошон үчүн 110 балл бюджеттик негизде окуганга бул баягы босого балл, бул нормал туура. Ооба, жакшынакай эле мүмкүнчүлүк берет да биздин окуучуларыбызга. Эми Надира Сынташевна, мына сөзсүз түрдө жыйынтыгы менен мындай бир макул болбой калган жагдайда болуп калышы мүмкүн да. Кайрадан текшертүүнү каалагандар быйыл болдубу, болуп атабы? Анан мындай иштерди пандемия шартында кандай ишке ашырып атасыздар? Эми жылына бизде ошол жалпы республикалык тестирлөөнү өткөргөн уюмубуз
ал баягы реалдуу эле режимде ата энелер менен балдарды кабыл алып же өзүлөрү эле балдар келчү, көп учурда анан кээде ата энелери коштоп келчү. Алар ошол бүт жумуштарын жана жоопторун баардыгын көрсөтүп, анан санаганын, программа кантип санаганын көрсөтүп, анан ынандырып көбү кетчү да. Анан эми быйыл тилекке каршы ошол эле уюмда көп адистерибиз ооруп атат, азыр дарыланып атышат. Айыгып калгандары да бар. Ошо айыгып калгандары телефондон ар бир ошол окуучуга, ар бир бүтүрүүчүгө жоопторду берип атат да. Эми азыр бул жерден реалдуу режимде чакырып, анан көп баягы мындай кооптуу бир кырдаалды түзгөндөн дагы биз алыс болуп атабыз. Ошол эле учурда окуучулардын же ата энелердин бир суроолоруна жооп бербей койгон дагы турабыз да. Ошон үчүн баягы дистанттык форматка өткөрдүк. Биз айттык, эми бул деген баягы электрондук почтадан да жооп берсеңер болот, телефондон да жооп берсеңер болот, WhatsApp аркылуу да жооп берсеңер болот. Мындай кайсы форматы мындай ыңгайлуу болсо ошол бүтүрүүчүгө, ошондой форматта баягы суроолоруна жоопторду алсын дедик. Алар ошондой иштегенге аракет кылып атышат азыр. Сиз маалымат жыйынында да бир топ маалыматтарды айттыңыз быйыл. Ошондой болсо да биздин угармандар үчүн айта турган дагы бир жагдай. Ушу документтерди тапшыруу, чогултуу жагдайында кандайдыр өзгөрүүлөр барбы? Ооба, быйыл мына ушул биздин программага бүтүрүүчү кирет дагы. Мына биринчиси, бул эң биринчи кадамы, ар бир абитуриенттин эң биринчи кадамы бул катталуу. 2020 чекит, ЕДУ чекит, ГОВ чекит, KG сайтында ошол процедурадан өтүш керек да, катталып коюш керек. Ал катталууда эч кандай кыйынчылык жок, бирок кыйынчылык болсо ага ошол телефондорго чалса болот, 1919 же болбосо дагы бир нече адистердин телефонун тараттык. Эгерде каттала албай жатса эле дароо ошол учурда жардам берет да. Бирок бизде азыр 90дон 98%га чейин биздин бүтүрүүчүлөр өз катталып калды. Азыр мына акыркы жанагы кеч тестти өткөндөр эле катталып атат. Бүгүн буюрса кечке чейин катталып калышат алар дагы. Анан маалыматтар толтурулгандан кийин эле абитуриенттин телефон номерине СМС билдирүү келет да. Ал СМС билдирүү келгенде ошол логин паролун колдонуп туруп анан кийин жана системага кирет да. 20-сында биздин бүтүрүүчүлөрүбүз. Экинчи кадамы ошол логин паролду колдонуп туруп баягы программага кирип, системада көрсөтүлгөн окуу жайлардын тизмесинен өзүнүн багытын, профилин тандаш керек да. Ошол жерден ата энеси менен, классташтары менен, улуу байке агалары, эжелери менен кеңешип бир өзүнүн багытын, профилин тандайт да. Андан кийин үчүнчү кадамы ал өтүнмө же орусча атайлап айтайын, заявка деп коебуз. Ошо заявка берет. Ошол өтүнмө бергенден кийин ал даярдоо багытын тандоо менен жанагы жалпы республикалык электрон тестирлөөнү өткөндөн кийин талону бар го, сертификаттагы. Ошол сертификаттагы талонун сүрөткө тартып, же сканерлеп, ар бир бүтүрүүчүгө кандай оңой болсо, эч кандай айырмасы жок. Ошол талонун тиркейт да. Анан кийин жогорку окуу жайдын сунушунан кийин тандалган адистик боюнча окуу тууралуу чечимин чыгарыш керек да ар бир бүтүрүүчү. Мисалы, сиз электрондук талонуңузду тиркегенден кийин бир аздан кийин сиз ошол жогорку окуу жайына киресиз дагы, анан кабыл алынган бүтүрүүчүлөрдүн тизмеси. Ошол тизмесинен өзүңүздү табышыңыз керек да. Ал программа мындайча иштейт да, мисалы, ар бир талондо предметтик өзүнүн негизги тестинин баягы балы бар, анан предметтик тесттин балы бар. Анан ошол программа өзү баягы рейтингдеп турат да, баягы улам жогорку балдардын баары өйдө, анан кийин акырындан ылдыйлай берет. Анан кабыл алынган абитуриенттердин тизмеси турат. Ошол тизмеден өзүңүздү табасыз дагы. Сизди эгерде кабыл алса болду, анда сиз ошол жерден мен окуйм деген чечимиңизди тастыктап коюшуңуз керек да. Ал дагы турат да программада. Эмне деп тастыкташ керек.
эми эң негизгиси ошол 20 июльда биринчи туру башталат. Ошолду 20 июльга чейин ушул каттоо процедурасынан өтүп, логин парольду алып, анан ага чейин ошо жакын туугандарыңыз менен, бир же болбосо бир жакшы классташтарыңыз менен, же болбосо бир кандайдыр бир инсандар менен кеңешип чечим чыгарып коюш керек да, кайсы багытка барам деп. Ошол эң негизгиси ошо да эми мындай да, Надира Сынташевна, мына ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн талоонун туура ташташ керек да, туура ошол жерге каттуу жүргүзүш керек. Мына ошондой жерлерден жаңылып калбас үчүн мындай бир кеп кеңештерди сиздер кадам боюнча жазыктап атасыздар да. Анан дагы мындай бир жеткиликтүү болуш үчүн дагы бир нерселерди колго аласыздарбы? Азыр бир угарман байланышка чыгып атат, суроосун угуп коюп туруп анан суроону улантайын. Эми сиз кайра байланышка чыкканга аракет кылыңыз, бизди күтпөй калдыңыз. 39 21 90 39 19 33 телефонуна чалыңыз. 39 19 33 телефонуна. Мына ушундай азыр угарман алыстап кетти, кайра байланышка чыккан жакты. Негизи ушул маалымат жагынан утуруп койбош керек, ошолорго дагы туура кеңеш бериш керек деген нерсе, ошол сайтта, платформада көрүнүп турган, сиздер түзүп койгон нерсе жетиштүү болобу? Же дагы бир нерселерди колго аласыздарбы? Ушул же бизде азыр убакыт жанагы колл-центр деп коебуз орусча, кыргызча жанагы атайын маалымат берүүчүлөр да, баягы жооп берип, жардам берүүчү ошол борборлорубуз иштейт такай. Мектепте ага эжелери иштейт, баягы улам жардам берип турганга. Анан кийин жогорку окуу жайлары өздөрү иштейт. Аларга дагы телефон чалып, кээ бирдинде түшүнбөй калган жерлерин алардан майда чүйдөсүн сурап алса болот да. Эң негизгиси бул программада ошо ар бир жогорку окуу жайын тууралуу маалымат бар. Анан эң мындай көп деле документтердин тим эле укмуш бир топтому да кереги жок. Бул өзүңүздүн сиздин тастыктаган документиңиз же паспортуңуз же туулгандыгы тууралуу күбөлүңүз. Анан жана электрондук жанагы талон да, жалпы республикалык тестирлөөнүн. Анан атайын эми учурдан пайдаланып, бир жеңилдиктер жөнүндө дагы айтып кетейин. Айтсаңыз. Бул гранттык негизде окуу үчүн жеңилдикке ээ боло турган абитуриенттерибиз бар. Бул биринчи, экинчи топтогу майыптар. Жеңилдиктер жана кепилдиктер боюнча согуштун катышуучуларына жана согуштун майыптарына теңдештирилген жарандар, бала кезинен майыптар, майып балдар, жетим балдар жана ата энесинин камкордугусуз калган балдар. 2002-жылдын 17-18 мартындагы Жалал Абад областынын Аксы районундагы окуяларда курман болгон жарандардын балдары, 2010-жылдагы апрель-июнь окуяларында курман болгон жарандардын балдары, кайрылман статусуна ээ болгон жарандар. Жеңилдикке ээ болгон абитуриенттер ошо гранттык окутууга өзүнчө квотанын алкагында кабыл алынат да. Жеңилдиктерге ээ абитуриенттер катталуу учурунда тастыктоочу документтерин электрондук форматта дароо тиркеши керек да. Бул маанилүү, анткени эгерде ошол тастыктаган документтерин сүрөткө тартып туруп тиркеп койсо, бул ошол категориянын алкагында өзүнчө конкурска катышат да. Дагы бир айтып кетчү нерсе, Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө мыйзамына ылайык мөөнөттүү аскер кызматын өтөгөн жарандарга жогорку окуу жайларына кирүүдө артыкчылыктуу укук берилет. Мөөнөттүү аскер кызматын өтөгөнгө чейин жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырган адамдын жыйынтыктары 3 жыл бою жарактуу деп эсептелет да. Муну дагы кээ бирөө билбей кыйналышы мүмкүн, ошо атайын учурдан пайдаланып айтып кетип атам. Анан жанагы ар кандай поликлиникага, ооруканага баруунун кереги жок да, жанагы 086 деген справканы дагы көп ойлобосун да, ошол да керек экен деп. Жок, жанагы видеороликке баарына маалыматты айтып атабыз, бирок дагы бир жолу айта кетейин. Азыркы учурда мындай ден соолугуңуздарды сактап, үйдө отуруп, андан көрө программага кирип, маалыматты алып, чечим чыгарып, кеңешип отуруңуздар. Бирок эч кандай ооруканага барып, мындай бир справкаларды тапшыруунун кажети жок азыр. Андай программа сизден ошол справканы талап кылбайт. Надира Сынташевна, дагы бир ушул билим берүү министрлигинин дагы бир саясаты бар эле да, ушул аймактарга көбүрөөк көңүл буруу, анан элеттен келген балдарга дагы бир кандайдыр көбүрөөк бир ушулар окуп калса экен деген сиздерде да саясат болду эле. Ушундай дагы жагдайга көңүл бурулабы?
ооба ошону дагы сизге чоң рахмат. Ошону да айтпай кетиптирмин, атайын айтып кетейин. Гранттык негизде окууга кабыл алууда абитуриенттердин төмөнкү социалдык категориялары да эске алынган да. Бул кичи шаарлардагы жана областтык борборлордогу мектептин бүтүрүүчүлөрү, айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу зоналарында жайгашкан мектептердин бүтүрүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын чек ара аймактарындагы мектептердин бүтүрүүчүлөрү, өкмөттүн токтому менен бекитилген атайын тизме бар да. Ошонун билебиз да, ошо чек ара аймактарындагы кайсы айылдагы, кайсы райондогу мектептин бүтүрүүчүлөрү бул категорияга кирет да. И максаттуу категориясындагы бүтүрүүчүлөр. Бул ушул атайын категориялар өзүнчө эске алынат дагы, конкурс учурунда бул өзүнүн эрежелери бар да. Жеңилдиктерди айттым, чек ара аймагындагы бүтүрүүчүлөргө дагы өзүнчө жеңилдиктер болорун айттым. Дагы бир пайдалуу бир эме жөнүндө, колледждер жөнүндө дагы айта кетели бир аз. Бул жогорку окуу жайлары бул өзүнчө платформа 2020 чекит едут чекит gov чекит kg. Бул өзүнчө эгерде биздин бүтүрүүчүбүз жогорку окуу жайына өтөм десе, ушул сайтка кирип, ошол жерде маалыматты карап, анан кийин башка булактардан дагы ошол жогорку окуу жайында маалыматтарды алып, ойлонуп, азыр чечим чыгара бериш керек да. Ал эми сиз сөзсүз эле түрдө жогорку окуу жайына эмес, мисалы жакшынакай эле колледждерге, кесиптик орто окуу жайларына деле өтсө болот. Ал үчүн дагы атайын ошо спус онлайн деген платформа иштелип чыкты. Ал 13-июльдан баштап электрондук түрдө документтерди кабыл ала баштады да. Ал 13-июльдан 31-июлга чейин документтерди онлайн каттоо биринчи туру болот. Анан кийин 3-августта ар бир ушу биздин бүтүрүүчүбүз чечим кабыл алыш керек да. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси илинет, анан ошол жерден тастыкташ керек да. 3-августтан 6-августка чейин жакшы эле убакыт берип атабыз чечим кабыл алууга. Анан экинчи туру 1-августтан 20-августка чейин кайра документтерди онлайн каттоо болот. 22-августта кайра ошо тизмеси илинет. 23-дөн 30-августка чейин алар өзүн тастыкташ керек да. Ооба, мен окуйм бул колледжде же окубайм деп. Эми быйылкы жылдын өзгөчөлүгү бул баягы барып, реалдуу режимде экзамен тапшырбайт биздин бүтүрүүчүлөр. Үйдө эле отурушат дагы, болгону өзүнүн негизги жалпы билими жөнүндө күбөлүк, эми жөнөкөй тил менен айтканда, же 9-классты бүткөн тууралуу күбөлүк, же 11-классты бүткөнү тууралуу жанагы аттестатын сүрөткө тартып туруп, баалары менен тиркеп коет да. Анан ошол орточо баалда, мисалы жалаң 5ке бүтсөңүз, демек сиздики орточо баалыңыз 5 дагы, анан баягы жогорку чоң рейтинг өйдөрөөк турасыз да. 5-4 менен бүтсөңүз кичине мындай ылдыйраак турасыз. Ошол орточо баал менен ошонун негизинде гана колледждер сизди бүтүрүүчү. Демек аттестаттагы баа дагы өзүнүн баягы ал дагы бир таасири бар экен да. Ооба. Анткени биз атайын ошо ойлодук да, ушунча жыл аракет кылып окуган, мугалимдерибиз эмгектенген, алдыңкы жашынакай балдарыбыздын дагы ошол бир аттестаттын же күбөлүктүн дагы бир ушундай бир мааниси болуш керек. Анын да аброюн көтөрөлү деген. Анан эң негизги максат бул эмес, эң биринчи максат бул ачыктык, айкындык. Эң негизгиси баягы балдарыбыздын ден соолугу, коопсуздук да. Ошол эле учурда мына адамдык факторду дагы абдан минимумга алып келгенге аракет кылып атабыз да. Эми ал жерде ачык айкын турат да, мисалы кайсы балдар кандай окуган, анан кайсы адистикке баратат, эмне үчүн алар кабыл алынды да, баягы көрүнүп турат. Абдан жакшы экен. Надира Сынташевна, мына жогорку балл менен алган мына биздин бүтүрүүчүлөрүбүз да бар буюрса, анан кийин эми буга чейин эле белгилүү болуп калдыбы, мына азыр баардык өлкөлөрдө ушул коронавируска байланыштуу пандемия менен күрөшүп атат да.
бүт өлкөлөр. Мына ушундай шартта биздин ушул кыргызстандыктар сыртка чыгып окуп келүү жагдайы мындай чечилдиби? Бул жагы кандай өтөт? Анан азыркы ошо жогорку балл алгандар бара алышабы же буга чейин алар атайын бир сынактан өтүп белгилүү болуп калганбы? Бул жагы кандай ушу сыртка барып окуп келүү? Эми биздин көп бүтүрүүчүлөрүбүз буга чейин эле билинди да. Алар мисалы кайсы Кимдер барары? өлкөнүн кайсы жогорку окуу жайларына өткөндүгү тууралуу. Эми бирок азыркы чек аралар деле дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу бул эки варианты болушу мүмкүн. Бир варианты баарыбыз тилеген, самаган вариант бул туруктуу болуп, ушул коронавирус азайып, жоголуп кетсе, анда чек аралар ачылса, анда кадимкилери реалдуу режимде эле биздин балдар ушучуп барып эле окуй берет да, же барып. Экинчи варианты дистанттык форматта да. Бир жылча биздин ошол университет менен ар бир бүтүрүүчүбүз жазып, электрондук почта аркылуу кат алышып, келишимдерди ошол электрондук форматта түзүп, бир жыл дистанттык форматта окуп турса болот да. Муну эми ар бир бүтүрүүчүбүз ошо үй бүлөсү менен, ата энеси менен өзү чечет да, университет менен баягы сүйлөшүп алыпчы. Эгерде жок, дистанттык формат мага анча жакшы эмес, эмдиги жылы кайра өтөм, анда быйыл окубайм кандайдыр бир чет өлкөдөгү жогорку окуу жай менен десе, анда биздин Кыргызстандагы эле окуу жайларына өтө беришет да. Алар 20-июлга чейин ошол мындай азыр абдан жоопкерчиликтүү мөөнөт, учур. Ар бир бүтүрүүчүбүз ошо ата энеси менен кеңешип, ойлонуп жаткан учурда азырча. Бул дагы абдан маанилүү маалымат экен. Анан дагы бир Надирай, мына азыр жогорку окуу жайлары 20-июлдан баштап конкурсун жарыялай баштайт да. Кабыл ала башташат. Анан кийин албетте ар бир окуу жайы буга кызыктар, көбүрөөк балдар келсе, абитуриенттер көбүрөөк тапшырса деп, ар бир окуу жайынын бул эң негизги маанилүү жагдай ушул. Анан мисалы үчүн жана сиз жакшы түшүндүрдүңүз, эгерде ошол бала ошол жака тапшырып, ошол баллы менен, анан акыркы моментке келгенде ошол жерден жок окубайм деген бир ою болуп айнып кала турган болсо, ошол списоктон кийинки балдардын баллы менен кийинкилер мындай өтө береби же бул жагында да кандай болушу мүмкүн? Ушул жагында да суроо жазды мага, азыр ушуну окуп берип атабыз. Ооба, мисалы бул мындай рейтинг сыяктуу система да, программа. Мисалы мына 220 баллы менен турса, мисалы мындай шарттуу түрдө айта берейин, баягы. Мисалы Асанов 220 менен турса, Үсөнов мисалы 219 менен турса, анан кийин дагы Сидоров мисалы 217 менен туруп калса, мисалы, мындай ылдый. Ошондо эң биринчи Асанов жок, тастыктабай койсо, мен бул жерде окубайм, бул багытта башкага өтөм деп койсо, анда ошол программа тигини алат да, тастыктаган жок дейт да, анан тизме кайра өйдө жылып кетет да, эмес менен. Ошол программада биздин ошо программисттерибиз жогорку окуу жайларынын адистери, министрликтин адистери азыр аябай кызуу иштеп жаткан учуру. Ар бир жогорку окуу жайын карап, бүт негизги жанагы маалымат барбы, бүт баары жакшы иштеп атабы, акыркы тестирлөөлөр өтүп атат да, азыр акыркы даярдыктар. Бир жагынан каттоону текшерип атышат, канча бүтүрүүчү катталып, ар бир райондо жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырган канча бүтүрүүчү катталып калды. Эгерде ар бир бүтүрүүчү боюнча иш болуп атат да. Кандайдыр бир бүтүрүүчү каттоодон өтпөй калса, эмнеге, эмне себептен, мисалы жок быйыл өтпөйм дегенге чейин тастыкталып атат да баягы. Ошон үчүн быйыл катталгым келбейт дегенге чейин. Же болбосо башка чет өлкөдөгү бир жогорку окуу жайына өтүп койдум эле, бияка катталбайм, быйыл өтпөйм дегенге чейин ар бир ошо мектеп директорлору, класс жетекчилер, жогорку окуу жайынын адистери, министрликтин бүт адистери иштеп атат да. Азыр тастыктоо иштери болуп аткан турбайбы? Анда Надира Саттаровна, мына бизде убакыт аягына чыгып баратат. Анан мына сиз жогоруда мен суроо бердим эле, албетте азыр эми акыркы жыйынтыктар чыгып, анан жана кечирээк башталгандардын жыйынтыктары бүгүн кечинде чыгат деп атасыз. Бирок ошондой болсо дагы эми толук мындай масштабтуу, толук кандуу анализ жүрө элек, анткени баарын тең салыштырып көрөсүздөр. Бирок ошондой болсо дагы болжол менен быйыл кандай деп ойлоп жатасыз? Мындай көрсөткүчтөр жогорубу былтыркыга караганда? Мындай болжолду. Буга эми
так сандарды, так пайыздарды колдонуп айтышым керек. Айтпай эле койсоңуз. Бирок азырынча мен так сандарды айтпай турайын, анткени бул туура эмес болуп калат. Бирок эми ушул кырдаалда, ушундай кырдаалда кеч болгонуна карабастан, аба ырайы да абдан ысып кеткен, социалдык дистантты сактап, ар бирөөнүн температурасын өлчөп, ар бир ошонун баардыгы жазылып, кирип, дезинфекциялап, бул мындай оңой олтоң болгон жок бул иш. Бирок мына Кудайга шүгүр баардыгын жакшы өткөрдүк. Ошого карабастан балдарыбыз жакшынакай маанай менен келип, катышып, жакшы жыйынтыктарга ээ болду. Мына 53 алтын сертификат деген бул дагы абдан өзүн эле өзү айтып турат. Андан кийин ошол орточо упайларды санап атабыз азыр. Бүт баягы тиешелүү эксперттер бүт санап берип атат. Мен ойлойм, жыйынтык мындай жаман болгон жок. Эң негизгиси ошо бүтүрүүчүлөрүбүзгө чың ден соолук, деле өлкөбүздө бир стабилдүүлүк болуп, ушул кырдаалдан аман эсен баарыбыз чыгып кетели. Биздин врачтарыбыз жеңип, бардыгы жакшы болсун. Ал эми биздин бүтүрүүчүлөр туура чечим чыгарсын. Ошол туура кесипти тандап, ошол кесиптин бир эң мыкты ээлери болушун каалайм. Рахмат, Надира Сынташевна. Мына 2020-жылдагы абитуриенттерге анда биз ак жол каалайлы. Сиз айткан тилекке биз дагы кошулабыз. Балдардын ден соолугу чың болсун, каалаган кесиптерине ээ болсун. Мына ушул жакшы шарттарды түзгөн сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Надира айым, сизге чоң рахмат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан бул актуалдуу маек болду. Пандемия шартындагы тестирүүлөө көрсөткүчтөрү кандай? Мына ушул багытта биз Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Жусупбекова Надира Сынташевна менен түзөбодо маектештик. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.